Кыргыз-Өзбек чегарасынан өтүү жеңилдеп, эки мамлекеттин жарандарынын бири-бири менен карым-катнашы дагы да жанданды. Өзбекстандан чегарага жакын Риштана районуна саякаттап барган кыргыз жарандарынын саны көбөйгөндүгүн жергиликтүү такси айдоочулары айтып берди. Кыйынчылыктар жоюлду. Туугандык мамилелердин чыңалышына кайра дагы шарт түзүлүп отурат. Ички паспорт менен уруксат берилгенден бери биздин шаарыбызда да кыргыздар көбөйүп калды. Буга чейин чегарага жакын жашагандар эле келишчү. Азыр Кыргызстандын башка аймактарынан да келип жатышат. Мындан сырткары той топурларга да кенен келип кетишет. Союз учурунда чегарага жакын айылдарда куда сөөктүк байланышта тыгыз болгон. Эгемендүүлүк алгандан кийин чегарадан өтүү шарттары катаалдап, айрым жылдары такыр эле жабылып калган. Бир үй бүлө эки өлкөдө калып, көрүшпөй калган учурлар да болгон. Акыркы жылдары бул байланыш кайрадан жандана баштады. Эки кызымды Кыргызстанга турмушка чыгарганмын. Бирөөсү Баткендин чек айылында жашайт, бирөөсү Кадамжай районунда. Тойго баратабыз. Чегара постторунан өтүү жеңилдеп, биз сыяктуу туугандарына каттагандар үчүн жеңилдик жаралды. Азыр айды паспортубузду көрүп эле ак жол деп турушат. Чегарадан өтүү жөнөкөйлөшкөнү эки өлкөнүн кызматташтыгына да оң таасирин тийгизерин жергиликтүү бийликтер да айтышууда. Айрыкча туризмди жандантууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн белгилешет. Буга чейин Өзбекстандын Сок районунан Кыргызстандын Баткен районунун тургундары гана транзиттик жол менен ички паспорт аркылуу өткөрүлүп келген. Тарыхтан бери эки улут тууган, дос калк болгон. Муну азыр ички паспорт менен эле катташып, биздин эл менен кыргыз элинин карым-катнашы дагы да жеңилдеди. Туугандар менен байланышы, достордун бири-бири менен учурашуулары жакшырды. Соода саттык, туризм, инвестиция боюнча алакаларыбыз мындан ары да өнүгөт. Ал жакта этникалык кыргыздар да көп жашайт. Бизге ошол Өзбекстандан жарандык алып чыгып бизде жашап аткан этникалык кыргыздар жарандыкты алган, бирок ал жакта тууган уруу калган ушундай моменттер бар. Жана бул туризм биздин мына чегаралар ачылгандыгына байланыштуу Өзбекстанды көргөнгө кызыктар тараптар көп. Кыргыз-Өзбек чегарасында жалпысынан 15 өткөрмө бекет бар. Алардын көбү 2005 жылы Кыргызстандагы саясий окуялардан улам жабык турган. Эки өлкөнүн мамилелери 2016 жылдан бери жакшыра баштап, 2021 жылы 1 апрелде Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох анклавын, бул өлкөнүн негизги аймагы менен байланыштырган Сох-Риштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү чегара бекеттери ачылган. Ушул жылдын сентябрынан тартып эки өлкөнүн жарандары чегарадан ички паспорт менен өтө баштады. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.